Урматтуу мекендештер, бүгүнкү ой бөлүшүү Нариман Түлеев деген сумпай барга ошол боюнча болмокчу. Эми артка баа тарыхка кайтсак, ал убагында жанагы Бакиевдин баласы боло калып, ошонун арты менен Бишкек шаарынын мэри болуп иштеген учуру болгон. Анда келсе Бишкек үчүн деле бир мындай алгылыктуу иштер жасаган эмес, бирок бири жасаган иши эсибизде. Кыргыздын душмандарын, калмактардын, Коңурбайдын жана башкалардын эстелигине Ала Тоғайдын орнотуп, анан ошондо элдер нааразы болгондо түнү менен алып жоготкон бир учур болгон да. Анан бүгүн социалдык тармактарга талкуулоо жүрүп аткан бир өтө жиркеничтүү видео чыкты го. Таш ийип текшерип барганда сумдун жанындагы имараттар боюнча. Бул сумпайың болсо 2 таштын ордуна 3 таш салып ийиптир да. Анан ошондо дагы бир мындай ошол жеринде амал көйлөнүп, мен 3-чү ташты жергиликтүү бийликке өткөрүп берейин деген, сиз айткандай болот деп жана элечи амал көндөгүлүндү го. Анан ушу Нариман Түлеевдер, Акылбек Жапаровдор ар бир келген бийликтин эбин таап, ошолорго жакындап, өздөрүнүн кыйынкы иштерин жасайт да. Анан мен ушул азыркы бийликке мындай кайрыларым да, ушундайлардан бир мындай абайласаңар, ушундайлар силердин түйүңөргө жетип коюшу мүмкүн. Ушундайлар силерге аба ырайы алып келбейт. Анан душманы менин досум деген принциптерден кайтуу керек да. Урматтуу мекендештер, ушу боюнча ой бөлүшүп койсоңуздар.